Мына ажылык мезгили башталды. Биз бардык нерселерди камдап, жолго даярдана баштадык. Бул сапар Абдуллахтын эсебинен 50 киши ажыга бара турган болду. Эсепчи экөөбүз бүт кербен иштерине баш болдук. Жолго чыга турган күнү 100 динар ихсан кылынды. Жолдо зикир кылып баратабыз. Чөлдө бат-бат чөөлөрдүн добуштары угулуп турат. Айрыкча түнкүсүн адамдын оюн бузат. А мен ар дайымдагыдай Абдуллахтын түнү менен жазгандарын мүмкүнчүлүк болушу менен кагазга көчүрөм. Ичимдеги үмүтүм ушул чыгармаларды окуган келечек урпактарыбыз, ата-бабаларыбызга дуа кылышсын. Эрте таңда биринчи Абдуллах ойгонот. Туурасы түндө уктабайт. Алдыда жолду билиш үчүн 5-6 кишини жөнөтүп, аларды текшерип отурат. Өзү күчтүү согушкер болгону үчүн кербенге уруш илимин жакшы билгендерди алат. Соода кербендеринде мындай аскерлердин саны 100дөн ашат. Мына кабарчылар да жетип келишти. Абдуллахка маалымат бере башташты. Жакынкы 30 чакырым аралыгында шектүү эч нерсе сезген жокпуз. Каракчылардын изи жок. Жырткыч жаныбарлар да аз экен. Түнү от жандырсак, алардан да чочубасак боло берет. Абдуллах: "Жакшы, эми эс алгыла. Аскер башчыга абалды түшүндүргүлө. Жолго аракет кыла берсин." Абдуллах көрсөнбөй берген соң 5имден кийин жолго түштүк. 2 күн токтобой жүргөндөн кийин кербенге дем алыш берилди. Куптан окуп болгонубуздан соң дагы китеп көчүрүү менен алек болдум. Абдуллах Куран тилават кылды. Анын добушу аябай жагымдуу, жүрөктөрдү элжиретип жиберет. Ал Куранны Каримди окуп болгон соң албетте тафсир кылышка аракет кылат эле. Бул иретта көп пикир кылды. Узак тафаккурдан кийин мага кызык кеп айтты. Абдусалам, Муса алейхиссалам фараондон качып, Кызыл деңизге баргандагы окуяны эстесең, деңиз 2ге бөлүнгөн. Кандай бөлүнгөнүн жакшы билесиң. Алла Таала Муса алейхиссаламга таягын деңизге урушту буйрат. Оюңча бир уруу менен деңиз бөлүнүп кеттиби? Жок, Роббим пайгамбарына бир аз себебин кылсын. Калган жардамды өзү беришин маалым кылып жатат. Биздин 100 миңден таап аткан динарларыбызга өзүбүз береке берип атабызбы? Иштерди өзүбүз жүргүзүп жатабызбы? Жок, биз бир аз аракет кылдык. Калган ишти Аллахым бүтүрүп коюп жатат. Бүгүнкү тиричилик, соода, үй бүлө камсыздоо жөнүндөгү түшүнүктөр аябай төмөн. Аллах Таала сенден аракет, менден берекет деп турса, пенде ушул бир аз аракетти да кылбай жатат. Мейли эс ал, калганын эртең сүйлөшөбүз деди. Мен дагы бир жолу анын илими күчтүү экенин, Куран Каримдеги аятты маани маңыздарын терең түшүнгөндүгүн күбө болдум. Чынында иштердин көптүгүнөн уктай албадым. Багымдатка чейин иштеримди бүтөрдүм. Эртеси кербенден өтүп кеттик. Анткени ал пикир кылып жаза турган китеби жөнүндө көбүрөөк ойлойт эле. Ошол үчүн дайым алдыда жүрчү. Алдыбыздан кичинекей бир айыл чыкты. Биз менен эсепчибиз да чогуу болчу. Баарыбыз унчукпай, өз оюбуз менен бара жаттык. Жакын жерде таштанды толуп калыптыр. Бир аял ошол жерден бир нерсе издеп жүргөн экен. Жакындап барып, мен андан сурадым. "Ассаламу алейкум, бул кайсыл айыл? Мечит барбы бул жакта?" Ал жооп берүүдөн уялды. Колуна бирдеме алып үйүнө кирип кетти. Абдуллах дагы сергектик кылды. "Садык, ичкерге кирип, үй ээсинин бүгүн ушул жакта түнөп калсак болобу деп сура. Калганын кийин көрөбүз" деди. Эсепчи ичкерге кирип 3 жолу салам берди. Жанагы аял чыкты. Андан түнөп калууга уруксат сурады. Аял кыжаалат болуп, "Үйдө эч нерсебиз жок, агам ооруп жатат. Конок тосо албайбыз" деп айтты. Абдуллах ага суроо берди. "Үйүңүз чоң экен, сизден аш сурабайбыз, жай сурайбыз. 3 кишилүү жай табылабы?" Аял көзүндө жашы менен сүйлөй баштады. "Биз меймандос адамдарданбыз. Үйгө келген адамга тамак бербей чыгарбаганбыз. Силерди киргизсем, эч нерсе бере албаганым үчүн уяламын. Биз бай болчубуз. Каракчылар чабуул кылып, атамды өлтүрүштү. Бар нерсебизди тоноп кетишти.
Мен жана агам бекинип жан сактап калдык. Көптөн бери ачка калдык. Тилемчилик кыла албайм, жүзүм чыдабайт. Мына ушул тараптан өлүмтүк же бир куш чыгып калса деген үмүттө ар күнү айланып кыдырам. Бүгүн бир куш таптым. Сиздер мага салам берген учурда мен аны алган болчумун. Уялып үйгө кирип кеттим. Агам ооруп жатат. Бүгүн ушул кушту бышырып жейбиз. Береке тапкырлар. Сураныч бизди кыйнабаңыздар. Анын жүрөктөрдү титиреткен сөздөрүнөн көздөрүбүз жашылданды. Абдуллах эсепчиден канча акчабыз бар деп сурады. Ал 1000 динар деп жооп берди. Абдуллах ага өтө токтоолук менен буйрук берди. Хорасанга кайтып үйгө жетип алышыбыз үчүн 20 дирхам жетет. Сен калганын ушул кызга бер. Алар мурункудай меймандостугун улантышсын, намыстарын жоготушпасын. Аллах жүрөгү бай, уяттуу адамдарды жакшы көрөт. Роббим сүйгөнүнө биз да махабат менен мамиле кылабыз. Эми кайттык артка. Биз эч нерсе дей албадык. Ал бай соодагердин 1 жылдык кирешесин берип жиберди. Биз болсо аажыга барбай турган болдук. Жаңылбасам, ушул аажылык 15-чи болчу. Кербендин жанына келип, кербен башчысы жана аскер башчыларына буйрук берди. Алар жолду улантты. Биз болсо артка кайттык. Хоразымга кайтышыбыз менен соодага кириштик. Ишибиз тездик менен жүрүшүп кетти. Жакын арада мындай пайда көргөнүбүздү эстей албайм.